Комуз үйрөнүү ар бир бала менен жеке иштөөнү талап кылган сабак дейт мугалим Назира Мырзабаева. Ал Глинка аттындагы музыкалык окуу жайда комуз сабагынан билим берип келет. Айтымында музыкалык мектепте 400гө жакын окуучу тарбияланууда. Балдардын басымдуу бөлүгү комуз үйрөнүүгө келгендер экен. Мен комуз үйрөнөйүн деген башка улуттагы окуучуларым да бар. Окуучулар да келет. Бир немис улутундагы Надя деп атап коюшкан Каутис деген окуучум бар. Эмес ошол 3-4 жылдын ичинде 2 жолу комуз алды. Башталгычтар үчүн бир, анан кийин ичке мурунку сүйлөбөй калдым, мен чоңураак чертейин деп өрүк комуз алдырып чертти. Эми 3 жылдын ичинде 5-класстын программасы бүт окуп бүттү да. Асия Алишерова 4 жылдан бери бул мектепте комуздан сабак алат. Жан дүйнөсү музыкага жакын окуучу кыздын тилеги чоң сахнада комуз чертип, кыргыз күйлөрүн жаңыртсам дейт. Мен комуз черткенде мен өзүм музыканы жакшы көргөн үчүн мага өтө жагат комуз черткен. Комуздун легендалары жагат. Мен комузга 1-классыман баштап комузга катышкам. Азыр мен 3-классмын. 3 жылдан бери мен комузга катышып атам. Комуздан мен жакшы чертем. Кыргызды дүйнөлүккө улут кылып талаган 9-сентябрь комуз сүйүүчүлөр үчүн өзгөчө датага айланды. Анткени бул күнү өлкө башчысынын жарлыгына ылайык комуз күнү деп бекитилди. Ага ылайык атайын иш-чара өтүп, Жалал Абад шаарында комуз күнү салтанаттуу белгиленди. Мында окуучулардан түзүлгөн комузчулар ансамбли тарабынан Коргоол Досуевдин Ак Бакай, Камбаркан сыяктуу күйлөрү чертилди. Мен неберем ушинтип комузга катышып, ушинтип комуз үйрөнүп, мына 2 жылдан бери келип атат. Мен бул кызыма комузду черттирип, кичине чарчаганда эс алып, илгерки чоң аталарымдын көп черткендерин эсиме келет. Комуз күнүнө арналган иш-чарага келген көрүүчүлөр балдар тарабынан аткарылган музыкалык күйлөргө күбө болушту. Андан тышкары сахналаштырылган көрүнүштөр менен коштолду. Элдик аспап болгон комузду аздектөө ар бир кыргыз атуулунун милдети деп баса белгиледи шаардын вице-мэри Руслан Алтымышев. Бүгүнкү комуз күн майрамыңыздар менен Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Абкаровдун жана жеке өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн куттуктайм. Кыргыз жана комуз деген сөз уйкаш келип, бүгүнкү күндө булардын тамыры бир. Андан сырткары мурунку элдерибиз, биздин ата-бабаларыбыз комуз күүсүн чертип, комуз күүсү менен өзүнүн жүрөгүндөгү жакшы кабарларын, же болбосо айта албай турган жаман кабарларын ушул комуздун күүсү менен элдерге жеткирип келген. Кыргыз бар жерде комуз бар деп коет, комуз бар жерде кыргыз бар дегендей, ушул күндө эң бир туура деп ойлойм. Анан эми мына бүгүн бардыгы бул жерде шаардык музыкалык мектептин жаштары, коллективи, ошондой эле шаардагылар комуз күнүнө карата өткөзүп, жакшы жөрөгөн баштап атат. Комуз күнүнүн алкагында жогорку жана орто окуу жайларында атайын кароо сынактар, ачык сааттар өтүп жатат. Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан мындан ары да комуз күйлөрүн жайылтуу, улуттук аспапты даңазалоо багытында иш-чаралар улантыла бермекчи. Элизак Жолтоева, Бейбек Жумабаев, Жалал Абад шаары.